Салам достор, бүгүн биз Инстаграмда кантип адрести кошуу керек, геолокацияны кантип кай жерден жазабыз ошол тууралуу үйрөнөбүз. Ал үчүн биз Инстаграм баракчабызга киребиз. Инстаграмга киргенибизде өзүбүздүн визиточный барагыбызга өтөбүз. Бул жерге киргенибизде мынакей менде уже адрес геолокация кошулган. Буну кошуу үчүн биз редактировать деген баскычты басып кирип алабыз. Геолокация бизде эмне үчүн керек? Геолокация сиздин кай жерде иштеп жатканыңызды, точный адресиңизди билдирүү үчүн керек. Эгерде сиз кандайдыр бир компаниянын магазиндин, кондитердик цехтин же болбосо салон красотанын ээси болгон болсоңуз, анда сиз өзүңүздүн иштеп жаткан жериңиздин точный адресин коесуз. Эмнеге дегенде клиенттер сизден ар дайым сурабай, ошол точный адрес боюнча сиздин иштеген жериңизге келүүсү үчүн адрес коюу керек болот. Эми биз бул жерден способ связи деп турат, ошол жерди басып киребиз. Мынакей бул жерге киргенибизде бизде электронный почта, телефон номер жана адрес бар. Биз адрести кошо алабыз. Мына кара менен жазылган жерди жазабыз. Эгерде сиз башка өлкөдө, башка шаарда, областьта жашаган болсоңуз, анда өзүңүздүн жашаган жериңизди жазып издеп көрсөңүз чыгат. Мисалы үчүн азыр биз Бишкек деп издейбиз. Мынакей Бишкек, мынакей кара менен чыкты астында Бишкек. Мынакей эми өйдөсүн өзгөртөбүз. Бишкек, Бишкек, Кыргызстан. Эми бизге Бишкектин почтовой коду керек. Мына астындагы 723500 деген бул Оштун коду. Эми биз Бишкектин почтовой кодун табыш үчүн Инстаграмдан чыгып, поискка жазабыз. Бишкек почтовой индекс деп жазып издеп алабыз. Мынакей бизде бир нечеси чыкты. Биз биринчисин алып жазабыз. 720001. 720001. Мынакей бизде Бишкек шаарынын индекси коюлуп жатат. Мынакей биз жазып толтуруп алдык. Эми жогоруда оң жактагы галочканы басып баарын сактап алабыз. Мынакей бизде алмашты. Мына Бишкек, Кыргызстан деп уже өзгөрүп калды. Эгерде сиз башка өлкөдө жашаган болсоңуз, анда башка өлкөнү жашаган жериңизди жазып сактап алсаңыз болот.